Өз коросуна кирип чыгаарда калыскан Бокуева кошуналарынан уруксат сурайт. Себеби анын үйүнө унай эле эмес, жөө кире турган жолу жок. Мындай көрүнүш акыркы 25 жылдан бери кайталанып келет. Мына Саз көчөдөн эмеден жолубуз бар болчу мурда. Аны канал кылып койгондон кийин илгери могул жакта эч ким каша кылган эмес эле, баары эле ачык эле жатчу эле. Анан мынаяктан түшүп келчү элек. Азыр эми элдин баардыгы өлчөтүп, кашалап, жол жок. Азыркы күндө мен үстүңкү жактагы ошо кайнелерим үйүнөн суранып жүрүп жашап келгенбиз ушуга чейин. Бокуеванын азыркы үйүнүн кызыл китеби дагы жок. Кадастр ишканасына кайрылса, үйдүн жолу жок экенин айтып, документ беришпептир. Бул маселе менен калыскан Бокуева Курманбек айыл өкмөтүнө бир нече ирет кайрылган. Госрегистрацияга барсак, кызыл немеси жолуңар жок экен, жолуңарды чыздырып келгиле деп ошентти. Анан ага чейин айыл өкмөткө кайрылганында айыл өкмөт айтты, мурда 20 сотик болчу жер аянтыбызчы. Азыркы законго, азыркы немеге караганда мен 20 сотик кылып кайрадан документ кылып бере албаймын. 12 сотик кылып документ жасап беребиз деди. Кандай болгондо деле мага 20 сотик деп мен талап кылбаймын, бирок 12 сотик болсо да кандай болгон чакта да мага ушу жолдун картасын берсе, анан мен бул жерге документ кылсамбы деген оюм. Калыскан Бокуева 2020 жылы укук коргоочуга кайрылган. Укук коргоочу Арапбай Нушанбаев Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысына, айылдык кеңешке, Сузак районунун акимине чейин кайрылып иштин артынан жүргөн. Маселе Курманбек айылдык кеңештин 30-сессиясында каралып, Бокуеванын үйүнө кирүүчү жолду чечип берүү жагы айыл өкмөткө милдеттендирилген. Ошондон кийин айыл өкмөттүн өзүнө кайрылып, андан айылдык кеңешине 2021 жылы кайрылып, 22 мартында кайрылып, айылдык кеңеш талкуулап, жол ачуу маселесини чечкен. Аны милдеттеме кылып берген айыл өкмөт кылган жок. Арга кеткенде коомчулукка сиздерге кайрылууга мажбур болдум. Бу жерде адам укугу тепсинип атат, жол жок. Жеренбей, мына жолуң жок, кантип жашайт? Кайсыл өкмөттүн бара турган жолун тосуп койсо эмне болот бир күн? Булар 25 жылдан бери жол жок жашап келишет. Шуну чечип бериш керек. Калыскан Бокуева 1994 жылы жолдошу каза болгондон кийин Жоон Күнгөй айылынан көчүп кеткен. 2021 жылы Бокуева айыл өкмөткө кайрылган. Айыл өкмөт токтом чыгарып үйгө тийиштүү документтерди жасатып берген. Атайын комиссия түзүлүп алып барганыбызда ал жердеги жол жок болуп калганына байланыштуу эки кошунаны келишкиле ортомуздардан жол ачып берели десе, ошо эки кошуналар бүгүнкү күндө келише албай атышат. Анан кийин мамлекет тарабынан атайын немени токтотуш үчүн чоң каналдар казылып, булардын үйүнө кире турган жол ошо каналдарга туш келип калган. Бокуеванын учурда 2 кызы бар, жана алар турмушта. Өзү болсо Жалал Абадта жашап иштейт. Бул маселе чечилбесе, Бокуева сотко кайрылмай болуп турат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.